Бишкектин 1-май райондук соту активист Өндүрүш Токтонасыровду күнөөлүү деп таап 100 000 сом айыпка жыкты. Ал Фейсбуктагы согушка каршы билдирүүлөр үчүн расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыктуу козутуу боюнча күнөөлүү деп табылды. Токтонасыров өзү соттун өкмүнө макул эместигин, чечимге каршы доо арыз менен кайрыла турганын билдирди. Ал бул ишти өзүнүн жарандык активдүүлүгү менен байланыштырып, бийликтин куугунтугу деп атады. Жарандык позицияма, анан жанагы коргоочу катары менин ишмердүүлүгүмө бут тосуу, бөгөт коюу. Мен алардын баямында мен көп адамдарды митинг, пикеттерге чакырууга эмекен да, вожатый сыяктуу экенмин да. Туура да. Каякта өзүңдүн пикириңди, өзүңдүн оюңду эркин айта албасаң, сен каяктагы Кыргызстандын эркин өлкө, эркин мамлекеттейбиз. Акыркы 2 жылда 66 жаштагы Токтонасыров Кыргызстандагы жарандык нааразылыктын символуна айланды. Ал көп учурда жалгыз пикетке чыгып, бийликтин өзүн билемдигине каршы болуп, бул тууралуу социалдык тармактагы барактарында активдүү жазып келет. Мындай позициясы үчүн активист бир нече жолу кармалып, суракка чакырылып, ал тургай кылмыш иштери козголгон.